Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар, бул объектив берүүсү студияда мен Зарема Женалиева. Бүгүн биз абдан маанилүү тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул абдан жабык тема болуп келген. Бул айымдардагы зара кармай албай калуу көйгөйү. Студиябызда конокто Кыргызстандагы акушерлер ассоциациясынын президенти, тажрыйбалуу дарыгер, медицина илимдеринин доктору Арсен Аскеров агайыбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Сиз ушул көпчүлүк учурда деги эле айымдар менен көп иш алып барасыз. Анан ошол айтып өтсөңүз, зара кармай албай калуу көйгөйүнүн негизги факторлору кайсылар? Мен так айтып берүүгө аракет кылам. Эң биринчиден салмактуулугу боюнча албетте ашык салмак. Көбүрөөк төрөт, 3төн жогору төрөттөр. Андан тышкары ошол сезгенүү төрөттөн кийинки жаракат алуу ошол жыныс органдарында болгон маселе. Анан дагы бир маселе бул ошол жаш. Өмүр өткөн сайын булчуңдардын, коллагендердин жана башка эттердин мындай азайышы, алардын жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшүгө себеп болуп саналат. Бул маселе боюнча практика жүзүндө сизге канчалык көбүрөөк кайрылышат? Албетте күндө деле кайрылат. Анан бир жагы ошол кеңеш берүү боюнча, дарт аныктоо боюнча, экинчи жагы дагы татаалыраак маселе муну алдын алуу, дарылоо, хирургиялык ыкмалар да көп. Анан кийинки реабилитациясы дагы татаалыраак. Анан башкалардан кийин да кайра келгендер бар да. Өзүмдүн дагы ошо жумушумда дагы кээ бир татаал ден соолугуна байланыштуу факторлор көп болсо дагы хирургиялык ыкманын натыйжалуулугу төмөн болгондуктан кайра ошо айымдар менен дагы башка сапаттуу жашоо кылыш үчүн иштей турган ыкмаларды колдонуу да. Башкача айтканда бул оңой эмес, бул грипптей сыяктуу да эмес. Бул төрөттөн да мындай 9 ай көтөрүлүп же 9 сааттан кыйналып бүтүп калгандай эмес. Бул чындыгында аялдын өмүрүнүн көп бөлүгүн ала турган маселе. Бул көйгөйдү көптөгөн айымдар ачык айта бербейт, жогоруда айтып өткөндөй. Анан бул нерсени баягы норма катары кабыл алышат да. Чындыгында бул дарылап айыктоочу аныкташ керек, алдын алыш керек. Эгер алдын ала албай калсак, пайда болсо туура дарылаш керек. Анан биз ошо изилдөө өткөрдүк. Кыргызстанда биринчи жолу болду мындай. Биз кошуна өлкөлөрдөн да сураштырдык. Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда ошондой өткөрүлдү десек, аларда деле мындай шаарда эле болуптур, же бир аймакта эле болуптур. Кыргызстандын бардык аймактары камтылды. Бардык аймактар камтылды. Албетте айта албайм 100% менен деп, бирок мындай ошого катышыла турган учур болуп калганда, 1000ге жакын айымдар катышты. Бардык биздин 7 дубандан, ошондой эле чоң шаарлар Ош менен Бишкек шаарындагы айымдар катышты. Анан тандоодо албетте биз 50 жашка чейинкилерде болду, бирок эң негизги максат ошо чектелүү мүмкүнчүлүк болгондуктан 50 жаштан жогору айымдарды сурамжылоо, дарт ошо айнын аныктоо боюнча сурамжылоо атайын анкета түздүк. Ал анкета илим-поздор менен иштелип чыкты. Биздин ООН менен дагы чет мамлекеттик илим-поздор менен биргелешип, жөнөкөйлөштүрүп, анан ошону кыргыз тилинде дагы которуп, кыргызчада өткөрүп, анан ошо сурамжылоо жүргүздүк. Биринчи эң негизги дагы максат, мындан тышкары үй-бүлөлүк медицинага тиешелүү дарыгерлерди жана медайымдарды дагы үйрөтүп, аларды андан ары, себеби гинекологдор да жетишсиз да, анан урологдор да жетишсиз. Ошон үчүн андан ары ошо элеттик жерде башталгыч медицинада иштей турган бул үй-бүлөлүк дарыгер медицинанын кызматкерлери, ошолорду да үйрөтүп жүрдүк. Ошондуктан чектелүү болуп 1000ге жакын айымдарды сурамжылоо, дартты аныктоо боюнча жүргүздүк. Көбүнчө сурамжылоо болду, себеби эмне 1000 саны көп болду. Албетте жабдыктар менен дартты аныктоо, андан ары тереңдетүү маселеси туруп атты, бирок ал жерде биз мүмкүнчүлүк чектелгендиктен биз кээ бир бейтаптарга андай шарт түзүп бере алдык, себеби чындыгында убакыт боюнча дагы чектелүү болчу. Эң негизги максат бул канча ушу көйгөй биздин Кыргызстанда канча деңгээлде турат деп байкаш керек болчу да. Анан кандай ошо чечиш керек, кадамдар жасаш керек деп. Жыйынтыгы кандай болду? Баягы жаш курагына жарашабы же бул төрөттөн кийинкиби көрсөткүч жөнүндө айтып өтсөңүз? Так сандарды айтсак, эми ошо 50 жаштан жогорку айымдар Кыргызстанда 67,5%га чейин көрсөттү. Зараны кармалган, табарсыкта зараны кармап калуу мүмкүнчүлүгү кыйыныраак болгон. Анан ошо тамчылап калуу, зараны тамчылап калуу
маселеси ол көтөрүлгөндөрүн ошо болжол менен эгер биз жалпы Кыргызстандын айымдарын ошол жашындагы курактарга мындай экстраполяция кылсак, анда бизде 50 жаштан 84 жашка чейинки миллион аял бар экен. Ошонун башкача айтканда эми 1,5 миллионго жакын айымдар ушундай дартка дуушар болот экен. Негизги себептеринин бири бул төрөт деп айтууга болобу? Ал да себеп болот. Себеби мисалы биз бөлдүк ошол 1000 айымдарды экиге, 2 жол төрөгөн, анан 3төн жогору. Ошо 3төн жогору төрөгөн айымдардын чындыгында бул маселеси көбүрөөк болду. Себеби мисалы 70%дан да ашып кетти. 3төн жогору төрөгөндөрдүн ушул маселе көбөй 70%дан да жогору болуп кетти. Анан экинчи жагы ошо жаш өткөн сайын эгер 3төн жогору төрөбүз, анан дагы жаш 50 жаштан жогору өтө баштаса дагы жашта таасир берет экен. 60 жаштан менен анан 3төн жогору төрөгөндүн айымдардын бул көбөйү 78-76%га көтөрүлдү. Биз бөлүштүрүп аттык ошо заара маселеси, табар кармап калуу ар түрлөрү бар да. Эң негизгиси ошо оор көтөргөндө, чүчкүргөндө же катуу бир жумуш кылып атканда тамчылап кетүү бир түрү бар. Экинчи түрү болсо бул андай кара жумуш кылбаса деле бирок тамчылап кетүү маселеси болуп кетсе, анан кээ бирөө болсо белгисиз себептен тамчылап кеткен, заараны тамчылаган маселеси да туруп атты да. Анан сиз айткандай жанагы кара жумушка байланыштуу же кандайдыр нагрузкага байланыштуу стресстик түрүндө болгон заараны кармап калуу эмес маселе, бул чындыгында 30%дан жогору болду. Анан ойлогонбуз бул шаардыктарда азыраак болот, айылдыктарда көбүрөөк болот экен деп. Бир аз эле айырмасы болду, болгон бир 6-7%га эле айырмасы болду. Ошол мисалы эле Бишкектен алып анан башка райондорду алсак, ал жерде деле Бишкектики ашып кетсе бир 6-7%га жогору эле көрсөттү. Башкача айтканда Бишкектин жалпы урбандаштырылган мегаполис катары карабаш керек экен. Себеби чет жакта деле мындай айымдар бизде ошо жумуш кыла берет, элеттик деңгээлинде болгон жумуштарды кыла беришет. Бул көйгөй баягы айымдарда психологиялык жактан үй бүлөсүндө кандай маселелерди жаратат деп ойлойсуз? Албетте, биринчи өзүнүн деңгээлинде маалымдуулугу жок болгондуктан муну мындай белгисиздеги болуп, депрессияга чейин алып келе турган көйгөй болуп саналат. Экинчисинен ошол өзүнүн үй бүлөсүнүн ичинде же иштеген жеринде сапат жашоосуна да өтө таасир берген жагы. Анан үчүнчүсү бейтапкана кайрылуу боюнча дагы уялышат. Мисалы биздин ошо изилдөөдөн жыйынтык чыкты, айырмасы да чыкты ошо шаарда да, анан айылда да. Айрыкча ошо Бишкек шаарында бейтапка кайрылбагандардын саны 52% болуп кетти. Эмне үчүн кайрылган жоксуңар десек, анын ичинен бир болжол менен 70% айтты уялабыз. Бул маселени сүйлөшкөнгө. Айыл жергесинде болсо доктор кайрылбагандардын саны кыйла эле көп экен, 70%га жетип кетти. Анан ошонун ичинен дагы сурайбыз, эмне себептен доктор кайрылбайсыңар десе, анын ичинде 50% ошо уялабыз, айта албайбыз, бул бизге тиешелүү маселе деп. Же анан дагы сурайбыз да, эмне үчүн уяласыңар, эмне үчүн айта албайсыңар десе, чындыгында дейт, андай адискөй жок. Мейли эркек болсо деле барганга аракет кылып барат элек дейт. Эгер андай компетенттүүлүгү, профессионалдуулугу болсо, анан шарттар жакшы түзүлүп берсе дейт. Эгер андай сапаттуу шарттар болбогондон кийин, анан баягы уялуу маселеси көбүрөөк турат дейт. Ошондуктан баягы биз ойлодук, ушу биринчи бейтапканада турган үй бүлөлүк медициналык кызматкерлерди ушундай үйрөтүш керек экен деп атабыз. Жулуу жумшак мамиле, конфиденциалдуу жана профессионалдуу кылып, ушулдарды эрте кармап калып. Себеби эмне үчүн эрте деп атабыз? Мунун даражасы бар. Жөнөкөй даражасы, орто даражасы, өрчүп кеткен татаал даражасы. Анан өрчүп кеткен татаал даражасын көбүнчө 70% хирургиялык жол менен дарылаш керек. Анан кошумча дагы реабилитация абдан чоң керек да. Ар ким ар кандай жасай берет. Анан реабилитациялык деңгээл өтө төмөн. Чындыгында биз эрте жеңил учурунда кармап калышыбыз керек. Жеңил учурунда бизде ошо ыкмалар да иштелбептир. Физиотерапиялык мындай дарылоо ыкмалар чет мамлекетте абдан жакшы өнүккөн. Бизде болсо ошо жеке менчик клиникаларда эле сунушталат, и то мындай баасы жогору болгондуктан бул баягы айымдарга кыйынчылык түзөт да. Ошону операцияга жеткирбей алдын алуу боюнча кандай ыкмалары бар?
Эми алдын алууду бул биринчи деңгээлдеги алдын алуу ыкмалар, анан экинчи деңгээл. Биринчи деңгээлде албетте бул айымдардын ошо кош бойлукка чейин сергек жашоонун моделин көрсөтүш керек да, мындай медициналык моделинде тилекке каршы эми муну деген үйрөтө турган адамдар аз эле, и кээде туура эмес үйрөтүшүп коюшу мүмкүн. Биздин да канча эмебиз керек, бул боюнча үйрөнүшүбүз керек модельдерин. Ошол кыз кезинде эле үйрөтүш керек, жаш убагында, репродуктив жашоосунда, төрөт учурунда үйрөтүшүбүз керек, төрөттөн кийин үйрөтүшүбүз керек. Жада ошо төрөт үйүндө акушеркаларды үйрөтүш керек, кандай ыкмалар менен кандай көнүгүүлөр жасаш керек, кандай тамактануу жасаш керек. Анан ошол карылууга жакындаганда, башкача 40 жогору 50 жашка деле чукулдаганда кандай өзүнүн журум-турумун алып барыш керек. Себеби айымдар ошол учурда топтоп алат көп көйгөйлөрдү. Ошол эле айыздын көйгөйү, витамин же микроэлементтердин жетишсиздигинин көйгөйү, климакска, менопаузага жакындаган көйгөйү, жумуртка безинин начар иштеши же төмөндөшү, ошондо баягы гормондордун бузулушу, ошондо коррекция кыла турган, жардам бере турган учур. Дары дармеги жок деле башка мындай биологиялык активдүү кошумчаларды деле берсе болот, көнүгүүлөрдү жасаса болот, физиопроцедуралар жасаса болот да. Кегел көнүгүүсү жөнүндө айтып өтсөңүз, бул канчалык эффективдүү? Мунун тарыхы да өзгөрө баштады, жөнөкөй модели дагы, анан мындай модификацияланган модельдер бар да. Жөнөкөй модель албетте бул баягы көбүнчө биз айтабыз, ушу төрөттөн кийин эле, мурун айтчу совет доорунда жок, кое тур 3 күндөн кийин баштаган деп, азыр жок. Биздин ошо илим изилдөөлөр менен биринчи эле 6 сааттан кийин эле ошол көнүгүүлөрдү баштаса болот. Оп оңой эле баягы эле көтөнчүчүктү кысып кармап калуу, бир 10го чейин, 15ке чейин санап, андан кийин кайра бошотуу, кайра ошону кармап калуу. Бул жөнөкөй деңгээлиндеги кегел ыкмасы деп коет го. Анан муну да кайталап жасап туруу деген. Мен түшүнүп атам, албетте бул айтыш оңой, кылыш кээде көңүл деле жок болуп калат. Оор деп айтпайм, көңүл жок болуп калат. Көнүгүү аркылуу булчуңдарды калыбына келтириш керек экен да. Эми жөнөкөй тил менен айтсак ооба, бирок мындай анатомиялык карасак, анын ичинде булчуңдардан тышкары коллагендер, байланыштар бар, ошонун баарын тең кан тамырлар, лимфа бездер, ошонун баарын калына кирип тазалап, оңдоп, сезгенүүлөрдү, микробторду, жамандарды алып, эски эттерди тазалап, жаңы калыбына келтирүү, пайдалуу микробторду берүү, бул дагы бир комплекс нерсе да. Ошол эле жанында турган ичегинин тазалоо кандай, тамактануу маданияты башкача болуш керек дегендей. Анан төрөттөн кийин биз азыр төрөткө чейин деле, же азыркы учурда деле мындай 30 жаш, 40 жаш болгондо деле, же 50 жашта деле болсо, ошо көнүгүүнү жеңилдетүү түрлөрү бар. Эми такыр эле жалкоонуку бар, анан кичине орто комфорттук маселе ыкмалар бар. Такыр эле жалкоо жана трон кегере деп коет, жөн эле магнитный электрический столго отурат, аяктан доктор барып булчуңдарды кыстыртып турат да, сокращение мышц деп коет орус тили менен, токтун күчү менен. Аны эми такыр эле жалкоо бир чети, ал кымбат ал ыкма дагы, аны да табыш керек, андай эмени сатып алыш керек. Дагы азыр орустардын эмелери, окумуштуулар эме заводдордон чыгара баштады, индивидуалдуу түрдө ар бир айым өзүнө ала турган, чакан мобилдик приложение окшош болгон, мобилдик аппаратка окшош болгон, баасы деле ошондой, даже андан дагы арзаныраак, бир 14-15 миң рубль тегерей деп коет, гарантия менен ошондой аппараттар бар. Аны дагы биз айымдарга сунуштайбыз, өзүңөр ошо заводко чыгып сатып алсаңар болот, гарантиясы бар. Инструкция деп коет, кантип колдонмосу да бар, коопсуздугу да бар. Анан ошону колдонуп, баягы токтун күчү менен, пайдалуу, дарылоо токтун күчү менен чындыгында баягы булчуңдарды, алсырап калган булчуңдарды калына келтирип, топ-топ чогултат. Тонис деп аталат. Электростимулятор тонис деп эметсеңер, интернетте деле чыгат, ютубта деле чыгат. Ал жерде ошол ыкма кандай колдонулат, инструкциясы бар. Бизде Кыргызстанда жеткиликтүүлүгү канчалык? Эми чындыгында Кыргызстанда айтайын, кээ бирлер ошо жеке менчиктер өздөрүнүн кымбатыраак аппаратурасын колдонуусу менен ошон үчүн көп ал жөнүндө айтылбайбы. Өкмөттүк мекемелерде бул жөнүндө айткысы да келбейт, себеби алардын башка баягы коопсуздук энеликке көбүрөөк фокус кылышат, же ымыркайларга көбүрөөк фокус кылат. Мындай айымдардын ушул көйгөйү боюнча мамлекеттик уюмдарда, больницаларда, ооруканаларда
бул маселе көтөрүлбөйт. Ошол аппарат деле баягы жөн жерден чыккан жок да, бул деле баягы изилдөөлөрдүн бул канча натыйжа берет экенине ынаным болгондон кийин анан баягы өндүрүүчүлөр да ошону рынокко чыгарды да. Эми бул боюнча көп өлкөдө көп окумуштуулар иштейт, ошол Италияда деле көп тажрыйбалары бар, Россияда ошентип тажрыйба баштады, башка өлкөлөрдө. Анан биз ошонун баарын изилдеп байкадык, чындыгында ыкмалар көп, абдан көп. Анан бул орустардын немеси жакты, себеби алар дагы кошумча мобилдик мындай кандайча приложение деп бар. Ал жерде сурамжылоосу бар, ал жерде өзүн мисалы дарыгерликке доступ жок болуп атат. Ал жерде вопросникти ачып туруп эле өзүң болжол менен диагноз коюлса, анан ал жерден жардам берет экен, кайсы ыкмаларды колдонуш керек, кандай тамак жеш керек. Анан ошол тонис деген аппаратты дагы сунуштап беришет. Андан тонистен тышкары дагы мындай эмелер бар, батарейкада болгон башка дагы моделдер бар. Анан айтат кайсынысы кандай жакшы артыкчылыктары бар, кемчиликтери бар. Ошондон карап индивидуалдуу дегеним себеби кээ бирөө ошол өзүнүн капчыгына жараша, убагына жараша, партнерына жараша тандап алат. Дүйнө жүзүндө бул көйгөй менен күрөшүүдө тажрыйба алмашуулар болуп турат да сиздерде. Анан бул өнүккөн өлкөлөрдө кандай, биздин коңшу өлкөлөрдө кандай ошол боюнча? Туура айтасыз, биз ошо конгресстерге, конференцияларга барганга аракет кылабыз, катышканга, себеби ал жерде жаңы ыкмаларды көрсөтөт, жаңы операциялар мисалы. Анан мисалы биз башка ыкма менен операция кылып жүргөнбүз. Чет өлкөгө барып көрүп алып, ал ыкмадан эмне артыкчылыгы, кан аз кетет экен, тезирээк булчуңдарга жетет экенсиң, аларды тегүүсү да башкачараак мындай жеңилдетилет экен, аялга наркоздун сартыла турган убагы азыраак болот экен, инфекциясы азыраак болот экен. Ушундай артыкчылыктардын баарын карап туруп, салыштырып, бул операция жакшыраак экен, тигил операцияга караганда деп. Анан кээ учурда аялдар ойлойт, меники ушундай болот, меники ушундай деп. Ар бир аялдын формасы ар кандай болот. Ошондуктан бир аялдын формасы башка аялга төп келбейт, дарт боюнча, дарылоосу боюнча дагы төп келбейт. Ошон үчүн анан кээ бирөө баягы коомдук бар го, бейтаптар коомдор. Анан айтып берет, кеңеш берет, сеники мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, меники да ушундай болот деп. Негизи бул туура эмес. Мен канча деле социалдык тармактардан көрүп атам, дарыгерлик диплому жок, жадагы ошо медайымдык диплому жок, өзү ушундай кызмат көрсөтүп атат. Мен муну кылып бере алам, зараны токтотууга аракет кылып берем, мындай кылам деп. Эми суранарым биздин делегөрчүлөргө андай алдамчылоолорго көңүл башыңыздар керек. Дискөй кызматкерлери кайрылыңыздар. Анан ыкмалар чын эле өзгөрө берет, жакшыртыла берет. Сиз дагы айтканыңыз, чет өлкөдө кандай чечет ушул маселени деп. Албетте чет өлкөдө мындай операциялар, мындай дарылоолор кымбат турат. Абдан эле үй бүлө үчүн бул дарт дегендей ошо зараны кармай албай калган алсыздык чөнтөк капчыкка аябай катуу тиет. Ошон үчүн айымдар алдын ала керек болсо ошо улуу муун деле айта баштайт. Мурун бизде ушундай болчу, буга көп көңүл бурбачы. Кийин зарыдан тышкары сексуалдык маселелер көп көтөрүлөт, анан ажырашуулар көп болот деген ошонун баарын айтышып, анан кээде ошол 40 жаштан кийин кайра жашоо башталат. Жашарыбыз керек, башкача деңгээлде көз караш керек деп. Ошонун баарын сунуштап, алардын мындай модельдери да өзгөрүп калды. Анан кесарь ошо эмне себептен көбөйгөнү, ал жерде ошол бир чети кымбат, дартты аныктоо жана дарылоо. Экинчи чети анын баарын дарылаган күнү дагы баягы идеалдуу түрдө өзүнүн калыбына келүү учуру да болбой калат. Ошонун баарын салмактап, анан баягы Италиядабы же Кытайдабы, же Япониядабы же Кореядагы көпчүлүк учурда эми кесарь жолу менен төрөшөт. Себеби булчуң, жамбаш булчуңдары, кыл булчуңдары, көчүк булчуңдары жана башка коллагендери өз калыбында калат деп ошентип артыкчылык кылышат да. Жаш муунда дагы кездешеби? Кездешет. Ашык салмак деп. Эми ашык салмак азыр билесиңер көбөйө баштады. Мүмкүн 50 жашта 70% болсо, азыр биздин 20 жаштагы кыздарга эле которулсак, ашык салмак деген ошол эле 70%га жетип калат. Себеби чындыгында азыр тамак маданияты өзгөрдү, тамактын да сапаты өзгөрдү. Анан социалдык турмуш да өзгөрдү биздин кыздардын, айымдардын. Ошонун себебинен баягы
стресстер да көбөйдү, кортизол көбөйдү. Ошонун баарын басаңдаткан бул тамакты албетте. Анан тамак ашыкча тамактануу, туура эмес тамактануудан салмак ашык кетет. Анан бул ашыкса салмак албетте баягы булчуңдарга эми түзмө-түз таасир бербесе дагы, бирок туура эмес шарт түзүп берет, ошол эле төрөткө жакындаганда. Салмактуу баланы биз мурун мүмкүн биздин апаларыбыз 3 килограмм тегерегинде төрөп атса, кээ бир эми айтат, о мен деле 4-тү деле төрөп жүргөм. Бирок ал 4-тү мүмкүн 6-чы, 7-чи төрөттө канча ички микроэлемент, витаминдер укмуш болчу, илгерки тамактар укмуш болчу, кыймыл аракеттер укмуш болчу. Жан баш сөөктүн калыңдыгы анча калың эмес. Азыр болсо кыймыл аракет башкача, жан баш сөөктүн калыңдыгы калың, тамак аш туп-туура эмес тамактануудан баланын салмагы чындыгында кыйла көп. Анан ошол салмак жөнүндө айтып өтсөк, чоң салмак батыр төрөлтүү деп бир туура эмес түшүнүктөр Туура бар. эмес, туура эмес, Бул туура негизи бул патология. Бул патология, бул керек болсо оору деп айтабыз. Себеби биздин тилекке каршы Кыргызстанда мындай гестациялык диабетти дартты аныктоо, туура аныктоо боюнча биздин мүмкүнчүлүк чектелген. Лабораториялык шарттарыбыз начарыраак, адистерибиздин дагы мындай бул боюнча коптонуусу начарыраак. Анан ошонун кесепетинен чындыгында бизде 10 аялдын ичинен ооруканада арттан аныктай тургандардан болгон бирөөнү же экөөнү эле таба алабыз. Калганын баары табылбай эле кете берет. Анан ошо 4,5 килограммдык балдар төрө берет. Анан манас дейбиз, ал чындыгында туура эмес. Бул деген оору гестациялык диабет деп саналат. Айымды караш керек, баланы караш керек. Норма деп айтыш оңой эмес. Албетте жан баш сөөгү жакшы болгондор үчүн норманы айта берсек болот. 4 килограммдан жогору деле мүмкүн болушу мүмкүн деп 200-400. Бирок эгер жан баш сөөгүнүн калыңдыгы аябай кыйла эле болсо, анан бою кичинерээк болсо, ал айым үчүн 4 килограмм өтө кыйын эле болот. Балада травмалат, анан биз айтпай элебиз телевидениеда ушу канча балдар мурунку жылдарга каралыштуу азыр 4 килограммдык балдар травманы көп алат деп. Өлүп калуу дагы учурлары бар. Муунуп калуу, асфиксия деп коет. Анан реанимацияда жатып калуу, инвалидация көрсөткүчтөр көбөйүп атпайбы? Ал жөнүндө биз айтпай элебиз да. Мындан эң негизгиси баланын салмагынан тышкары аялдын уйку бези, аялдын инсулиндери, аялдын сахары, канты кандай болуп атканын ошону билиш керек да. Эгер ал жогору болуп атса, биз коррекция кылышыбыз керек да. Тамак ашынан дагы кийинкиси. Себеби аны коррекция кылса кийин ал диабетке айланат да. Эгер кош бойлук учурунда гестациялык диабет аныкталбаса, дарыланбаса, анан баласында 4 килограмм жогору төрөлсө, анда албетте анын диабет менен ооруп калуу коркунучу көтөрүлүп атат да. Эки себеби бар. Ошол кош бойлуктун акыркы айларында, 8-9 айларында айымдардын организминде өзгөрүү болот. Бул ашыкча кантты кабыл алуу, анан белокторду кабыл алуу. Анан белоктун ордуна биздин айымдар албетте эң жеңил углеводдорду алат да, кантты ала берет. Мен чындыгында айтсак, биз эми эт менен эле белокту көтөрө алганга мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Көпчүлүк айымдарды карасаңар, алардын тамактануу табагында туура эмес азык заттар, кээ бир учурда түшүнүктүү акча жетишпестиктен. Ошол эле сапаттуу белокторду алыш үчүн алар кымбат турат. Ошол эле клетчатканы алыш үчүн алар кымбат турат. Анан күнүмдүк эле баягы лепешка, печеньеге отуруп калганда, колага отуруп калганда албетте бала аябай өсөт. Ошол учурда баягы айым өзүнүн ошол потребность деп орусча айтып атканда талап сурап турган азыктардан тез арада баягы колага же бутерброд же куурулган картошкага отуруп алат атпайбы? Ошондо кандын ичинде канттын деңгээли аябай көтөрүлүп кетип, уйку бези иштей албай, алы кетип, оорукка күч келип, ошол жерден анан гестациялык диабет пайда болуп калат. Аны биз кармап кала албай калатабыз. Анан ашыкча кайсы жерге барат? Баягы тоңго барат, тондон анан балага барат. Баланын да уйку безине бооруна күч келип, баланын салмагын көбөйөт. 3 жумада, 2 жумада эле көбөйтүп салат салмагын. Ал ошо төрөлөк деле күч келип атат. Анан төрөлгөн учурда да канча жана кысылган жан баш сөөгү аркылуу 4 этаждан өтүш, башы кысылып, ийиндерде тыгылып, анан дарыгерлер аарга жоктон жанагы акыркы сындырса,
бейтаптар туура эмес түшүнүп айымда башка айла жок да сакташ кетти. Ал жерде секунда деген өтө узак убакыт болуп калат адамды сактап калыш үчүн. Ошондо албетте акырет кээде сындырыш керек болуп калат. Себеби аябай толук баланы чыгарыш керек да. Жамбаш сөк тар болуп атат да. Травма көп алат, кан көп кетет. Айымдар ошол учурда да кан суроолор да көп болот. Жатын алы кетип, баланы төрөгөндөн кийин, тонду төрөгөндөн кийин ал бат жыйрылыш керек да. Ал кандай десем 80 эсе көтөрүлгөн. Ошо 80 эсени 8 мүнөттө жыйрылып калыш болбойт да. Анан кан көбүрөөк кетет. Анан дары күчтүү дары-дармектер болбосо, көпчүлүк учурда бизе билесиздер, мамлекеттик ооруканада кээде арзан эле дарыны алып берип коет, анын күчү аз болот, анан кан суроо көбүрөөк болуп кетет. Анан баягы эле үй бүлөгө күч келет да. Ал кан жоготкон канды топтош керек да. Күчтүү тамак бериш керек. Ооруканада анча күчтүү тамак болбойт. Баягы келиндик деңгээл болгондон кийин кайнелер жакшы тамакты деле бербей коюшу мүмкүн. Эркектерибиз болсо айымдардын ролун жакшы сезбегенден кийин ал баягы эмне деп койчу тамактануу маданиятын жакшы билбегенден алар деле туура эмес берип коюшу мүмкүн. Ошондо баягы кыршыш биз эми сапаттуу эмес мындай эме болуп калат да, багуу. Биз баягы орусча уход деп коебуз, чындыгында айымды жакшы сапаттуу багыш үчүн ошол баарын билиш керек да. Ким аны үйрөтөт, окутат, ошол эле үй бүлө мүчөлөрүн, кайненесин, күйөөсүн. Өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, алдын алып, ушундай өзгөрдүбү көз караш, өзүнө болгон мамиле айымдар арасында? Эми бул учурлар аз эле, бирок бар. Дагы айтып кетиш керек, жакшы бир жагдай болуп атат. Ошо кээ бир туура түшүнгөн бейтаптар өзүнүн башынан өткөндөн кийин кайра ошол жакшы көз караш бар экен, жакшы ыкмалар бар экен, жакшы журум-турум бар экен, ошондо кылайын деп, башкаларга да жардам берейин деп аракет кылгандар бар. Бирок аз, албетте аз бул. Анан аларга деле мындай кээде оюм бар, жардам бере калып жакшы эффективдүү мындай окуу куралдарды колго берип койсокпу деп. Себеби чындыгында дарыгерге караганда теңме-тең болгон айымга түшүндүрсө да абдан мындай жөнөкөй, жеткиликтүү болот экен да. Үй шартында бул көйгөйдү алдын алууда кандай кеңештерди берет элеңиз айымдарга? Биринчиден башташ керек туура тамактанууну. Салмактуу көрүш керек. Чындыгында салмак ашыкча болсо, эми весомер жок болсо да жок дегенде талияны өлчөш керек да. Эгер курсактын, киндиктин мындай өлчөмү 90 сантиметрден жогору болсо же 90 тегерегинде болсо, анда иштеш керек. Биринчи ошол тамактануудан. Эми арыктоо деген маселе коюп коесуңар, бирок аны деген азыр көз караш арыктоого өзгөрдү. Албетте жанакы азыраак тамактануу, албетте жанакы кээде орозо уюштуруу деген бар, бирок ал азыркы көрсөтүп атат, өтө эффектүүлүгүн бат бере албайт, талап кылат тартипти да. Ошон үчүн жок дегенде өзүңөрдүн тамактанууңарды өзгөртүлү. Эң эле жөнөкөйлөрдөн кайсы тамак кантты аябай көбөйтөт, бат эле боорго, уйку безге күч келтирет. Элең бул нан. Камыр тамак, нан, куурулган картошка, ысык картошка. Ушунча эле картошканы жеңерсе, муздатылган картошканы жеш керек. Ошондо ал шашпай, акырын кантты көтөрүп, боорго күч келтирбей эметет. Силер куурулган картошка, чипсиларды жейсеңиздер, анда бул бат көтөрөсүңөр. Кола, сола дегендер жолотпош керек. Ар кандай энергетиктер жолотпош керек. Эми билбейм, биринчи кадам бул алда чектөө кылыш керек. Ушундай зыяндуу, кантты абдан көтөрө турган, боорго күч келтире турган азыктарды жолотпошуң керек деген сөз. Экинчи, албетте капчыкка тиешелүү болуп калып атат, бирок ошончо да аракет кылыш керек. Себеби бул сиздин ден соолугуңуз, кымбат көйнөк алгыча мыкты жакшы азыктарды алыш керек деген сөз. Анан ошо жашылча жемиштен албетте түшүнүп атам, мен редискаңарды жебейм деп, капустаңарды жебейм деп, анан бирок бул эң эле мындай арзаныраак жетишкиликтүү болот. Түшүнүп атам, помидор, огурецтер деле, бадыраңдын деле баасы арзан эмес. Бирок аракет кандайдыр акчанын өлчөмүн ошого бөлүштүрүш керек. Анан жанакы өсүмдүк белоктор. Эт деле мен айта алам, эт кымбаттады албетте. Ошондуктан баягы өсүмдүк белоктор, нут, жанагы бурчактар, ошолорду колдонуш керек. Алардын мындай даамдуулугун кошумчаласаңар болот. Азыр даамдуулукту кошумчалап турган ыкмалар көп. Ошентип аракет кылып, башка жакка биринчиси ошо углевод, зыян углеводдорду азайтуу, токтотуу, пайдалуу белокторду жанакынды берүү. Үчүнчүсү бул мыкты витамин, мыкты микроэлемент бериш керек. Себеби аны бербесеңер дене кыйналат.
Ал мыкты азыктар жумурткаңарга керек болот, мээңерге керек болот, ичегиге, микробторго керек болот. Бардык жерге, булчуңарга тем более баягы жамбаш булчуңга чейин жетет деген сөз да. Ошон үчүн мыкты азыктардан бул айымдардын негизгиси биринчи орунда турган бул витамин D деп турат. Көпчүлүгүндө витамин D жетишсиздик болот. Ошо витамин D кайсы жер азыктарда бар, күнгө албетте такыр эле үйдө отуруп албай күндөн да алып туруу. Анан кошумча капсула түрүндө алыш керек. Таблетка түрүндө азыр витамин D'лардын көп эмеси бар. Дозасын карап, аракет кылып узакка ошону аракет кылыш керек. Жок дегенде ошол витамин D деп коет анда. Идеалдуу түрдө албетте аякка омеганы кошуңар керек, идеалдуу түрдө кальций кош керек. Анан дагы азыр илим менен сунушталып атат. А витаминден тышкары, Е витаминден тышкары Б группасындагы витаминдерди кош керек. Көрүп атасыздар, урматтуу коллега, айымдар. А, Б, С, Д, Е деп мындай жөнөкөй жалпактырсаңар, ошолорду карашыңар керек. Колуңардан келиши ушул витаминдерди жеп туруш. Эми күндө сайын жей албасаңар да жок дегенде кварталда 1 айды, 1,5 айды күчөтүп коюш керек ушундай азыктар менен да. Анан дагы өтө маанилүү болгон бул албетте баягы мионизитол деп коет. Бул баягы молекула, пайдалуу молекула деп коет. Бул ошо жумуртканын ичинде суюктуктарда болот, кандын суюктунда болот. Булар болсо сиздин организмге инсулин туура барып, ошол түшкөн кантты туура клеткага киргизип берет. Мурун эмселерде мүмкүн дарыгерлер деле айтчу эле, инсулин керек, бул инсулин кантты клеткага киргизгенге деп. Азыр эми илим дагы далилдеди, мионизитол жок, инсулин иштей албай калат. Тилекке каршы аны менен сүйлөшө турган ортомчук жок болгондуктан инсулин да көбөйүп кетет экен. Ошон үчүн баягы издегиле кайсы азыктарда, кайсы таблеткада инозитол деп коет, инозитол. Ошону колдонсоңор болот. Бул үчүнчү багыт болчу, пайдалуу витаминдер, белоктор, анан молекулалар деп коелучу. Дагы башка бул биз чоң бир бөлүк тамактануу боюнча эле айттык, тамактануу. Экинчи бөлүк аны көнүгүүлөр. Азыр көнүгүүлөр боюнча көп изилдөөлөр айтып атат, сунуштап атат. Бул керек, бул мээ үчүн да керек, уктаганга да керек. Ошол эле ичегидеги туура микробдор пайда болушунда керек. Ошон үчүн жалгыз эле ошо түз эле оозуңарга пробиотиктерди салып салуудан тышкары кыймыл аракет ушу пайдалуу микроб жана кыймыл аракет экөөнү бириктирсеңиз, билесиңер, бул ичегидеги өзүнчө бир өлкөңөрдү жакшы күчтүү кыласыңар. Мээ микробу менен анан ичегидеги микробдун экөөнүн ортосунда түз байланыштар бар деп, экөөнүн бирине болгон төптөш турган, күчөтүү турган аракеттери бар дегендиктен, силер албетте ошо өзүңөргө кошуңар керек пробиотиктерди, анан кыймыл аракеттерди. Мына бул ушундул багыт. Анан үчүнчү жагы бул албетте эгер адискөй жакшы билсе, жанакындай хирургияга чейинки консервативдүү түрдө болгон ыкмалар, Кегельдин модификация болгон түрлөрү бар. Ошол эле жанагы аппарат тонусти учурлары болот. Эртең менен кечинде, же кечинде деле жумуштан кийин эле ошол аппаратты салып койсо эле, кичинекей эле чакан эле аппарат, анан ошондо режимдер оп-оңой эле, ошондо эле колдонсо болот. Ага акча каражат жок болсо, жөн эле ошол көнүгүүлөр. Кысып кармап туруш керек, 10го чейин санап, кайра кой берип 10го чейин, кайра кысып коюп. Ушундай болуп, жок дегенде 7 жолу бир аракет кылып, отуруп деле жазса болот, жатып деле жазса болот. Кандай силерге ыңгайлуу болсо, ошондой шартта жасаш керек да. Бирок албетте эгер муну көнүгүүлөр жасасаңар, көчүк сфинктер деп коет, ошону кысып кармап туруп, анан кайра бошотуу, бул ыкманы күнүнө аракет кылсаңар 3 жолу, 3 маал. Башкача айтканда, бир маалда 7 жолу кысып кармап бошотуп турасыңар, түштө дагы бир маал кысып кармап бошотуп турасыңар, кечинде жатаарда дагы кысып кармап бошотуп турасыңар. Жок дегенде токтотуп калуу деген сөз да, баягы картайтпагы. Азыр баягы койду, биология старение деп коет эле, мындай башкача айтканда, карып кетпеш үчүн, карып кетпеш үчүн батырактан. Ушул жашты кармап калуу деген сөз, өзүнүн биологиялык жашын кармап калуу. Бул ошол жана мен эле айтканым, туура азыктануу, маданият азыктык, кыймыл аракеттер, пайдалуу микробдор айтып атам, жанагы көнүгүүлөр. Жаштыкты кармап калуу жатындан башталат десек болобу? Туптуура.
Жатын ичеги бул биздин башат деп койсок болот да. Биз аны айткыбыз келбейт, бирок чындыгында биздин мээбиз дагы, ички боорубуз, уйку безибиз да ошолорго көз каранды. Анан эң акыры жүрөк кабыл алат, ушунун баарын эгер баарын аткарсак. А эгер буну аткарбасак, жүрөк кыйналып эле насосто иштей берет. Айымдар кайсыл медициналык адиске кайрылат? Бул ушул заара кармай албай калган көйгөй болгондо. Эми эгер өзүңөр жашаган жерде жакшы адискөй гинеколог болсо, гинеколог караш керек. Себеби эми урологду айтайын десем, урологдор айымда дагы башка көйгөйлөр болот. Жалгыз эле заараны кармап калуу эмес. Айымдарда айыз боюнча көйгөй болот. Кан басым боюнча, салмак боюнча, кындын сезгенүүсү боюнча дегенде, эмчек боюнча негизи ошонун баарын алып бара турган, анан терилер боюнча ошонун баарын камтый турган мультидисциплинардык мындай элетте боло турган адискөй бул гинеколог болчу. Биз гинеколог турушуга үйрөтөбүз. Эми баарын үйрөтө албайбыз деп айта албайм. Эгер андай жок болуп калса, анда мүмкүн үй бүлөлүк дарыгерлер үйрөнгөндүр, ошондо аракет. Анан андай болбосо, анда урологторго кайрылса болот дагы. Урологторго айрыкча качан ушул аябай мындай тынчын эле тамчылаганы көп болуп атса, кыйынчылык дары дармектердин жардамы жок болсо, албетте ошол урологдордун көз карашы менен дагы изилдеп, дартты туура формасын коюп, туура ыкмаларды тандаш керек. Ушул жаатта дагы изилдөөлөр уланабы? Албетте уланат, бул ошо дарылоолор боюнча, алдын алуу боюнча. Дарылоо боюнча жана ыкмаларды биз жайылтканга аракет кылабыз, себеби кээ бир адискөйлөр түз эле хирургияга жакшы көрүшөт, кээ бирлер болсо операция кыла албайт, бирок ушу консервативдик ыкмаларды колдонгусу келишет. Ошон үчүн биз ушуну биргелешип, башка ар кайсы адистер менен бирибиз менен сүйлөшүп, ынтымакта чечип, анан бир негизги айымдарга пайдалуу бере турган иш-чараларды жасашыбызга аракет кылабыз. Ардактуу көрөрмандар, ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Маанилүү маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн студиябызда конокто Кыргызстандагы акушер-гинекологдор ассоциациясынын президенти, тажрыйбалуу дарыгер, медицина илимдеринин доктору Арсен Аскеров агабыз болду. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТВ телеканалынын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ал эми кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар, саламаттаңыздар. Саламаттаңыздар.